Астанада суу секторун өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңешинин экинчи отурумунда 5 келишимге кол коюлду. Документтер суу ресурстары жана ирригация министрлигинин чет өлкөлүк уюмдар менен кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталган. Ошентип Испан компаниясы менен биргеликте тараптар өлкөнүн батышындагы жер астындагы суу чыккан жерлердин карталарын түзүү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү тууралуу макулдашышты. Евразия өнүктүрүү банкы келишим боюнча суу ресурстарынын улуттук маалымат системасын түзүүгө грант бөлөт. Кытай тарап менен келишим казакстандык адистерди окутууга тиешелүү. Дагы бир долбоор республикада чакан ГЭСтерди өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары министрлик Ислам өнүктүрүү банкы жана ПРООНдун ортосунда кызматташуу тууралуу билдирүүгө кол коюлду. Анда тармактын техникалык дараметин чыңдоо, ошондой эле суу ташкынын болжолдоо системасын жакшыртуу каралган. За полгода работы мы достигли. Жарым жылдык ишибизде биз конкреттүү макулдашууларга жетиштик. Бир катар өнүктөш өлкөлөр, өнүктүрүү институттарынын өкүлдөрү, каржылык уюмдар жана бизнес менен жаңы долбоорлорду ишке киргиздик. Өз ишмердүүлүгүнүн жүрүшүндө министрлик эл аралык өнүктөштөр менен 3 макулдашуу жана 16 меморандум түзүлдү. When we gathered for the very first time just a few months ago in late September 2024, Биз биринчи жолу бир нече ай мурун 2024-жылдын аяк-оон айынын аягында чогулганда бул платформа жаңы гана калыптана баштаган. Азыр биз координациялык кеңештин идеядан реалдуу натыйжалар менен иштеп жаткан платформага өткөнүн көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө улуттук жана эл аралык катышуучулардын кеңири чөйрөсү Казакстандын суу секторунун артыкчылыктарын колдоп чыгышты. have stepped forward to support Kazakhstan's water sector priorities.